азыр көбүнчөсү эле сурайт, партиянын бир списокту жетектеп бараткан талапкер катары силер ошол списокту тандап атканда, талапкерлерди тандап атканда кайсы критерийлердин негизинде тандап алдыңыздар? Деги эле Багыт партиясынын философиясы барбы деп сурашты да. Көп суроолор болуп атат. Мындай биздин интеллектуалдык деңгээли жогору болгон, биздин жана элита деп атпайбызбы? Ошо элиталардан келген ушундай суроолор болду да. Анан бул эмне биздин билимибиз барбы, жокпу деген суроону. Анан ушул жөнүндө айтарда бир тарыхтан бир мисал менен эле айтып кетейин. Бир окуя бар. Ошол окуя менен эле түшүндүрүп кетсем мындай жакшыраак болот го деп ойлойм да. Анан илгери биздин заманга чейинки 461-жылдары болсо керек, Александр Великийдин учуру. Александр Великий ошо дүйнөнү басып, улуу Александрдын басып алып аткан учурунда ошолдо Грецияда жашаган Дегужин деп коет. Дегужинди орусчасы Диоген. Диоген деген, Диогендин атасы ушунчалык катуу мошенник экен. Жанагы акчаны, алтын менен жасалган акчанын алтындык немесин кичине түшүрө коюп, самопал акча жасай коюшат да. Анан ошентип Грециядан, шаардан тышында калып калган, анда куугунтукта болуп, шаарга киргизиши эмес да. Анан ошонун баласы дагы көчөдө калып, бирок кыйын философ болгон да. Ошол тарыхын айтып кеткен да, ошо Диогендин тарыхы. Диоген ушунчалык өзүнө мындай жашоодо мындай карапайым, мен деген эч кимге баш ийбейм, жалгыз эркиндик деген бул эч кимге көз каранды болбош керек деген философия менен жашаган, эч нерсеси жок экен, даже үйлөнгөн эмес бул киши. Анан даже мындай немеден барып, дарыядан барып суу ичип атса, мында болгон жыгачтан жасалган бир кружкасы бар экен да, биздин сөз менен айтканда. Ошо кружкасы менен мынтип суу алып ичкен, ичип атса, башка көчөдөн келген бала барып туруп, арттан кол менен алып туруп суу иче коет да. Суу иче койсо бир карап туруп, даже бул менин колумда кружка, мага көп турбайбы, лишний турбайбы деп туруп, ошонусун да ыргытып ийген да, мага эчтекеси жок деп, мындай көчөдө азыркы биздин сөз менен айтканда бомждун философиясы. Мен бомж болуп жашашым керек, жашоодо эч кимге көз каранды болбошум керек деген бирөө. Анан Александр кайра Грецияга келгенде айтышат, мен деген уккам, бул жакта ошо Дегужин, Диоген менен жолугушум керек, ошо менен жолугушуу түзгүлө чакыргыла деп айтат да. Анын аты чыккан окшойт ошончо. Александр деле бул өзү атасы эмес, мугалими Аристотель болгон да, ал дагы кыйын философтордон болгон да. Анан барып, анан желдеттери барып, мерки Диоген таап, Диоген бас Александр сени чакырып атат десе, мен барбайм Александрдын астына дейт да. Эмнеге барбайсың дейт да. Десе, мен кулумдун кулунун астына эч качан басып барбайм дейт да. Ошентип айтып баргыла дейт. Анан макул деп Александрга барып ушинтип айтты, келип эмдеди, менин кулунун астына басып барбайм деди десе, бул эмне деген болду экен, ушул сөздүн чечмелешин угуп келейин деп өзү Диогендин жанына келет. Ал убакта күн тийип туруптур, суунун жээгинде күндүн энергиясын алайын деп күнгө какталып турса, ошол жерден анан Александр келет. Анан Диоген, мен сени чакырсам, сен ушинтип айтып турсуң, кулунун астына басып барбайм деп турсуң, ушуну чечмелеп берчи дейт да. Дегенде айтат, Александр дейт, сен дүйнөгө чыгаарда сен тынчтыкты орнотом, адилеттүүлүктү орнотом деп чыктың беле дейт. Ооба дейт. Сен ар бир жерди басып алган сайын, сага улуу Александр, великий деген сайын, сен эгоңдун сөзүн угуп, ага жеңилип, сен андан да көп басып алууга өттүң дейт да. Сен өз максатыңан тайып кеттиң, себеби эмнеге? Сенин эгоң сени жеңип чыкты, эгоңдун кулу болуп калдың дейт да. Мен болсо эч качан эгома жеңилген эмесмин дейт да. Эго менин кулум дейт. Эго менин кулум болсо, сен дагы эгонун кулу болуп атсаң, менин кулумдун кулуну сен болуп атпайсың дейт да. Анан ошол жерден Александр айтыптыр, деп түшүнүп, өзү уялгандан айтыптыр. Менден эмне каалайсың, сен үчүн эмне кылам? Айт, мен аткарайын дейт да. Десе айтыптыр, сенден эч нерсе сурабайм, бир эле нерсе сурайм, ал дагы эмне? Мага көлөкө болуп атасың, күндүн энергиясы, тосуп атасың, жылчары дептир да. Анан Александр ошол жерден улуу Александр болгонуна карабай туруп кеттир да, басып кеттир. Анан эми биз партиядан
кетип баратканда мына азыр баарыбыз тең жогорку кеңешке депутат бололу деп талапкерлер баратат. Элдин көйгөйүн көтөрөбүз, элдин кызматкери болобуз деп кетип баратышат да. Анан макул коллегалар ушинтип кетип баратасыңар. Бирок эртең силер жогорку кеңешке барганда, ал жакка барганда ар кандай шарттар болушу мүмкүн. Ошол креслого отургандан кийин өзүңөрдүн биринчи максатыңарды унутуп, өзүңөрдүн эгоңорго жеңиле турган болсоңор, анда барбай эле боло. Андай депутаттын бизге кереги жок да. Мына Александр менен ошол Дегужиндин Диогендин окуясы ушуну түшүндүрөт да. Александр деле башында тынчтык орнотом, дүйнөгө адилеттүүлүк алып келем деп кеткен да. Аягы эмне болду? Өзүнүн эгосуна жеңилип түштү да. Эгерде биздин талапкерлердин арасында ошентип эртең эгосуна алдыра турган болсо, эртең кайра ошол эл көтөрүп келген элин унута турган болсо, андай депутаттын бизге кереги жок. Анда биз 30 жылдык тарыхыбызды кайра кайталайбыз. Биз 30 эле жыл деп аябай чектейбиз. 30 жыл эмес, биз 130 жылдан бери кыйналып жүрөбүз да. Биз кыргыз каганаты болуп жүргөн мезгилдер кандай эле? Өз тарыхын билбегендин келечеги караңгы дейт. Биз улуттарды бириктирген калкпыз. Биз урууларды бириктирген калкпыз. Биз эч качан өзүбүздүн улуу эл экенибизди унутпашыбыз керек да. Ошол Багыт партиясынан буюрса кеткен талапкерлердин баары тең ушул философияны уже өзүнүн жүрөгүнөн кабыл алган. Кудайым буюрса, алар эл деп бараткандан кийин аягына чейин эл үчүн күрөшүп берет деп терең ишенебиз. Мына списокту жетектеп бараткан кандидат кантип кайсы критерий менен бул өзүңөрдүн кандидаттарыңарды талапкерлерине тандадың дегендерге биз ушундай жооп бере элек да. Ушул принциптин негизинде биз аларды тандап алдык.